Лейлек районунда Курбаналы Сабыров атындагы борборлоштурулган китепканада китепканачылар жана окурмандар тарабынан улуу элден улуу инсан жаралат аттуу кечи болуп өттү. Бул иш-чара коомдук жана мамлекеттик жетекчи улуу элдин уулу Исхак Разаковдун юбилейлик туулган күнүнө карата уюштурулган. Алгач келген коноктор улуу инсандын эстелигине гүл чамбарларды коюп эскеришти. Андан соң Разаковдун басып өткөн жолуна ар бир жасаган эмгегине басым жасалды. Мектеп окуучулары жана кызматкерлер тарабынан Разаковго ыр саптары арналды. Ошондой эле анын замандаштары тарабынан улуу инсан тууралуу эскерүүлөр окулду. Мындай саамалыктар райондогу бардык китепканаларда уюштурулууда. Улуу инсан мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата Лейлек райондук борборлоштурулган китепканалар тармагынын улуу элдин уулу аттуу темадагы бир жумалыгы жарыяланып, ал онлайн форматында сынак жарыяланган. Анын алкагында бардык айылдык китепканаларда, райондук борбордук китепканада, райондук балдар китепканасында күн сайын ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Сынактын жыйынтыгы Исхак Разаковдун туулган күнүндө чыгарылат. Жеңүүчүлөргө райондук маданият бөлүмү тарабынан даярдалган атайын дипломдор жана сыйлыктар тапшырылат. Азыркы кырдаалга байланыштуу юбилейлик иш-чараны кеңири чөйрөдө белгилей албаса да, атайын окурмандар менен биргеликте өткөрүп жатышат. Уюштуруучулар улуу кемеңгер инсанга арналган маалыматтар китепканаларда кеңири экендигин айтышты. Улуу инсан Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата жумалыктын алкагында Курбаналы Сабыров атындагы райондук борбордук китепкана күн сайын иш-чара өтүп атабыз. Мында Разаковго арналган бурчтар, тематикалык папкалар, картотекалар, көптөгөн адабияттар бар. Келген окурмандар ушулардан кеңири алып пайдаланып жатат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп айткан мамлекеттик ишмер элдин уулу Исхак Разаковдун жасап кеткен иштерин унутуп коюуга мүмкүн эмес. Ал өз турмушунда катуу тагдырды бала кезинен башынан өткөрүп, ага карабастан зээндүүлүгү, зиректиги менен билим алууга умтулган. Улуу инсандын басып өткөн жолу, жасаган эмгеги келечек муундар үчүн тарых болуп, унутулгус бойдон кала бермекчи. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.